Assalamu alaikum. Ой, туғандар, бұл біздің Қарашар айылының чат учаскасына кеткен жолда мына мектеп цементтен көпіресін құйып қойышты. Бирок туғандар, бізде бір мәселе. Бұл балықшы барысқан жол салынып отпай, онан бұлар мектеп жолдың ортасынан темір тозып баратады да мына. Мына бұл жерде емі үзік жоқ. Анан емі бұлар қандай болады? Қантып бұрылады? Арқа өзден балықшыдан келатқанда Қараталаға барып, мына Қараталаға 1 шақырымда 2 шақырым болау, ошоончодон барып кайра бурулуп келиш керек болуп атат. Бияктан балыкчыга чыккандар кете берет макул. Биякка кеткендер кандай болуп барып келет? Кайра биякта 2 шақырымча жер бар. Ошол жака баруудан Булбакамайга кетет. Кандай болуп? Бул жолдо эле жүрө беребиз эми. Азыр элдер жолдо эле жүрүп калды, жаз күзүндө тракторлар жолда эле жүрөт да, жолда эле машина коюп деп булдамдык менен барып келет. Ой, тракторчуларга болду, так жери кургап кетип атат. Жолда эле жүрөт да, жолда эле. Селкесин жүрүп алып, маласын жүрүп алып жолда жүрөт. Ой, биз Европа эмеспиз да, бирдеме десе Европада ушундай деп коет. Европада башка да жашоочу. Ой, биз кыргыз элбиз, биз көчмөн калк элбиз, биз көчмөн калк. Макул жол салынсын, маселе жок. Жакшы, бирок момунда элге бир ортодо шарт түзүп берип койсун да, биз деген талага сугатка барабыз, мал айдайбыз. Биз деген көчмөн элбиз, мал менен жер менен жамбаккан элбиз. Европа эмеспиз биз. Эми Европа эмес да, бош кишилерди айлык алат аяктан. Аяктан иштебеген киши айлык алат алар. Биз каяктан биз иштебесең аш көрөсүң да бизчи. Кандай дейсиңер туган? Ушуларды карап кой. Булар проект дейт экен, булар 80-жылдары бир Бишкекте туруп чыгып коюпту проектчи. Айылга келсе монт көргөзөт элек да, боякта чат деген айыл бар деп. Мына кандай болот? Бул жагы чушагында бир бу жакында буйса ажообуз, губернаторлор кыдырганда түзөп карап турам деп еді. Ошондо ажообузга кайрылалы муну. Жекелеп жер эмес экен. Тоң боюнча бизге канча чалып атат. Кызыл Тууда бар экен, ар жакта бар экен. Көп экен мындай маселе. Ушагын бир балыкчыдан бери чыккан жагынан бир комиссия түзүп, бир калыстап карап чечип берсин депчи, муну так коюп сал дегенде. Мынакей Тоң району Карашар айылы.